Assalamu alaikum урматтуу бир туугандар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ясин вал Куранил хаким. Иннака ламинал мурсалин ала сиротим мустақим. Танзилал азизир рахим литунзиру каума ма унзиру абаухум фахум гофилун. Лакот хоккол каулу ала аксарихим фахум ла ю'минун. Inna jalna fi anakihim aglalan fahiya ilal asqoni fahum mukmahun. Wajalna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Wasawaun alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Sadakallahul azim. Allah razı olsun, bizden Yasin suresinden bir 10 ayet okuduk. Көптөгөн пайдалары бар экен Ясинди окушта. Шуну кооз үн менен окуганга аракет кылып атабыз. Арабча окуй турган болсок мындан да жакшы болот. Азыр биз орус тамгасы менен окуп атабыз. Ясинди окугун, анда 10 береке бар дейт хадисте. Ач болсо тоет, кийимсиз болсо кийинет, үйлөнө элек болсо, турмушка чыга элек болсо турмуш курат, тынчсызданган болсо кутулат, капа болсо кубаныч жетет, капа болгондо кубаныч жетет экен. Жолдо музапыр болсо сапарда жардам көрөт, оорукчан болсо шыпа табат, өлгөндөр үчүн окулса кабыр азабы азаят, чаңкаган адам окуса сууга жетет дейт. Ясин сүрөсүн ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Курандын жүрөгү деп айткан экен да. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам тахажжуд намазында Ясин сүрөсүн окуйт эле. Ошол үчүн мүмкүнчүлүгү болгондор бул сүрөнү тахажжуд намазында кошуп окусун деп айткан.